Ассаламу алейкум замандаштар, кутмандуу кушуба көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле атын азаты жарашкан Келечек турак жай кооперативи өз ишин улантып жаткан учуру. Ал эми кийинки биздин бактылуу мүчөбүз ушул Келечек турак жай кооперативинен кантип үй алган, аны менен кененирээк байланыш үчүн азыр бир нече убакыттан кийин өзүнө маек алабыз дагы, баарлашканга аракет кылалы. Саламатсызбы, кымбат, кандайсыз, жаспы? Десоттарыңыз жакшыбы? Улуу Рамазан айыңыз кут болсун, орозо болсоңуз кабыл болсун дегендей, биринчиден үйүңүз майлуу сүттүү болсун, сонун үй алган турбайсызбы? Бул ошондо канча квадрат метр деп коет? 53 квадрат метр деп айтты. 53, өзүңүзгө жакты да. Ооба, өзүбүз тандап жолдошум экөөбүз башташта бир ай издедик окшойт. Бир ай издедик. Өзү негизи үй издеп, үй тандаш кыйынга турса керек, Өтө кыйын. Кыйын, айтылышы оңой. Ой, алып коем, тандап коем дейт, бирок ошондо болсо да издеп. Очеред келсин деп аябай күттүк го. Келсе эле сразу эле алабыз дегенде эч кандай болбойт экен. Бирок Аллага шүкүр, эми буйрган нерсе болот экен. Болду. Баары жакшы болду, Жакшы, шүкүр. Бул жерде сизге эмнеси менен жакты бул үй сизге? Мага биринчиден кеңдиги, абырасы жакты. Канчама үйдү көрдүм, бирок ошончодон ушул үй жагып туруп алды. Баягы адамга киргенде дагы сезилет го. Киргенде эле мен подъезден киргенде эле жылуулук мага сезилди. Кирип эле үйдүн несин дагы көрдүк. Жакшы экенин билбейм, ушуну алабыз деп турдук да. Үйүңүз ошондо канча суммага айланып калды? Биз өзү 37.500 калдык. 37.500 долларга, анда курс кичине аз кезинде. Ооба, 80 канча? 85 беле, 84 канча. Эмне болсо дагы майлуу сүттүү үй болсун. Бизге дагы абырасы аябай жакты. Мындай киргенде эле байкалып атат, жылдыздуу үйлөрдүн бири экен. Эми бул жерде баягы айтып коет го, канча көт келет дейт, Ушул жерде тойлор болсун, кымбат. Ушундай үйлөрдүн артынан дагы үйлөр келе берсин. Аны ушул сиз дагы сизге бир кызык суроо бергим келет да, мындай. Деги эле азыр өзүңүз билесиз да, үй тандап алыш деле абдан кыйын. Анан үйдү да кантип алыш, бул кайсы себептер менен алышта болуп калат го. Ошондо мисалы силер кандай себеп менен ушундай Келечек турак жай кооперативин тандап калдыңар, кимден уктуңар дегендей? Биз өзү однокомнатный үйүбүз бар. Ошо эмеден ошо неден угуп калдым. Рекламаданчы көрүп калып эле сразу эле бардым Келечекке. Барып Гүлбайра деген кыз менен жолугушуп, ошол консультация берди. Билбейм, мага бир коркунуч деле болгон жок, сразу эле не кылдым, эртең. Коркунуч сезген жоксуз? Келем дедим да, кеттим, бирок жолдошум ишенбейт да. Жок. Сен алданып калсаң акчаны бербейм. Алдап кетип атышат деп. Мен айттым, эми буйрбаган нерсе, ал нерсени Алла таалам алам десе, кандай жол менен алса өзү билет бир. Билбейм, табакел да кылайлы да, менин жүрөгүм ток эле болот деп болбой эле акчаны берип таштадым, өзүнүн атына жаздырып таштадым. Баштапкы 25%. Өзү 2.800.000 жазылдымбы? 700 канча 812.000 сом. Ана вступительный бир эмеңер бар го. Аны взносту төлөдүк, 112.000. 700.000 байка төлөдүк. Ошо менен келип калды. Демек, Келечек турак жай кооперативин алса болот экен да? Болот, конечно. Мен ошо до сих пор айтып жүрөм бардыгына эле. Мына камерада карап айтып алсаңар болот. Эми ар бир нерсеге ишениш керек. Анан кийин аракет кылыш керек. Бир Аллага биринчи, анан кийин ошо. Билбейм, менде вообще корку сезим болгон жок. Эгерде буйрбаса ошо акча кетет деп ойлогом. Буйрса насип кылат деле, мына буйруп насип кылып. Үйдү алганда, чын эле үйлүү болгондо сизде кандай сезимдер болду? Ой, айтпаң, аны айтып жеткизгенге мүмкүн эмес. Жакшы, эле аябай кубанычта болдук бардыгыбыз. Эми баягы үйүң чоңоюп атса, конечно, кубанасың да. Ооба. Бул спальня окшойт, Спальня. Бул сиз алганда эле ремонттор ушундай беле? Биз ремонт менен эле алдык. Даяр эле алдыңар да, Даяр эле алдык алар. Оны эле 1 жыл мурун ремонт жасашкан экен. Отопление жактары кандай экен? Ысык, жылуу. Билбейм, аябай жылуу. Центральный го. Газ бар, Газ бар, центральный. Бар, жакшы экен. Район кайсыга карап калат? Шаарга карайсыңар да? Билбейм, Аламеден. Аламедский район, Аламеден. Ошо бул кухнябыз.
Кеңендиги деле жакшы экен. Силер келгенде эле ошо ремонт өзү ушундай болчу, Полный эле баардыгы ушундай болду. Ошо өздөрү Даяк айтты, эле. хозяиндарчы. Ремонту кухняга келгенде гана, ошол жерге келгенде гана чарчап калдык деди. Ооба. Калганды өзгөр кылып алла дептир да. Калгандарын эми өзүңүздөр деп буюрса. Бардыгы жакшы. Үйүңүз менен бир сыра таанышып чыктык. Чындыгында өзүңүз айткандай эле аябай үйүңүздүн аурасы дагы сонун экен. Бизге да жакты. Канчалаган элдерибиз ушундай үйлөргө жетпей жүргөндөр канча, жетейин деп максат кылгандар канча. Мына ошонун негизинде сиз бүгүнкү күндө биздин эң бактылуу баягы мүчөбүздүн бирөөсү болуп атасыз, Келечек Турак-жай кооперативинин. Анан кымбат айтсаңыз, буга чейин сиз кайсы жерде жашап келдиңиз? Буга чейин канча комнат үйүңүз бар эле, же жер үйдө? Биз эмеде эле, биз буга чейин Алматыда иштеп келдик. Алматыда. Ошо кечеке эмеде берип калдык. Ооруга байланыштуу бул жакка өтүп калып, ар жакка бара албай калдым. Однокомнатный үйүм болгон эмедечи. Бул жакта. Баялинова 180дечи, дроп 1де. Анан ошол жакта жашап аттык. Ошо реклама боюнча эме алдык. Жок, үйдө сатпадык. Саткан жоксуңар. Анан кийин реклама боюнча угуп калып эле ошол жерде тааныш эжем бар. Сайрагүл деген, ошону бир сыра не кылдым, ушундай билип бериңиз депчи. Ал жакшы билет да документальный неден. Десем эле кымбат сразу жазыл деди. Барып бир сыра консультация алдым. Ошондо 70-нчи очередь бар эле мен баргандачы. Кийин барып 390 бардым да 1 айдан кийинчи. Давно алмак экенмин деп калдым. Эми буйрганы ошо бардык, акчаны төлөдүк. 25% акчабызды бөлүп алып барып төлөдүм. Ачык эле. Ошо 25%ын төлөп 75%ын Келечек кооператив берди. 10 жылга буюрса. Без 5% без этого берди. Ошону без. Ошондо азыркы учурда сиз мына 10 жылга алдым деп атасыз. Канчадан төлөп каласыз айына? Өзү 17 миңден айланат деп окшойт. Ошондо бөлгөндөн соң биз 8 жылга эле бөлдүртүп 25 миңден төлөп атабыз. Эртерээк эле 23 миң. 10 жылга жеткирилбей эле. 23 миң бирденке тыйыны бар. Биз бирок 22 миң сом неге төлөйбүз го? Багындай. Квартираганбы? Жок, 2 миң сом не акысы. Содержание. Компаниянын кызматы. Ошо менен 25 миң төлөп атам. Кымбат айым, канча балаңыз бар? Кайсы жерде окушат дегендей? 3 балам бар, 2 кыз, 1 уулум бар. Кызым 1 уулум. Чоңу 9-класс. Балам 7-класс, кичинекейим 1-класс. Ушул ал эмеде которуп келдик. Бул жакында да. 2-гимназияда окушат. Жакын бекен мектептерде эле бир 10 мүнөттүк эле жол пешком эле барып. Жөө барып кечет, кыжылат болбойт, кайсы жакка кетти деп. Жок, кыжалат болбойм, өзүм барам, бирок кичинекейимчи. Эми дагы көбүрөөк баарлашсак дагы андан да жакшы болмок, бирок ошондо болсо дагы сиздин кубанычыңызды бүт жүзүңүздө эле көрүп турамын. Ушул үй сизге насип болсун, сиздерге куттуу болсун, ушул байке экөөңөр ушул үйдөн агарып көгөрүп дегендей, ушул башыңыздар бир жастан агарсын деп коет биздин кыргыздын эски сөздөрү. Анан улуу Рамазан айында кармаган орозулар да кабыл болсун, ушул балдарыңыз менен дайыма ушул жакшылыктарда жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу ушул үй кут болсун. Биздин Келечек Турак-жай кооперативинин дагы бир мүчөсү, бактылуу мүчөсү деп айтсам болот. Кымбат айым жана жолдошуңуз аты ким эле? Бакыт мырза. Мына ушул үйгө көчүп келишиптер. Бүгүнкү күндө биздин эң бактылуу мүчөлөрүбүздүн бири деп айтсак болот. Андыктан Келечек Турак-жай кооперативинен үй алыңыздар, катталыңыздар, дайыма сиздер үчүн биздин эшик ачык.